Бүгүn дүйнөнү өзгөртүшүң үчүн өзүңдү өзгөрт. Бирок өзүңдү өзгөртпөсөң дүйнө үчүн өзгөрүп каласың. Дүйнөнү өзгөртөм деген адам дүйнө үчүн өзгөрбөйт. Акча үчүн, арзыбаган кыздар үчүн, арзыбаган убактылуу нерселер үчүн алданбайт. Дүйнөнү өзгөртөм десең, дүйнө үчүн өзгөрбө, урматтуу мекендешим. Дүйнө үчүн өзгөрбө. Өзүңдүн жолуңду бербе. Өзүңдүн мына паланчанын баласы болуп кетти, үйлөрдү салып атат, келин алып атат, кыздарын жакшы жерге турмушка берип атат, мындай кылды, андай кылды деп бирөөлөр кээде азгырганын аракетин кылат, өзүнүн жолунан кайтарганга аракет кылат. Эмне тагдыр болбосун, эмне күн болбосун, өз жолуңдан кайтпа, урматтуу мекендешим. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын киносун тарткан бир режиссер бар, атын анык унутуп атам. Ушул режиссер бир сумкасы алган, камерасын алган, ушул дүйнө жүзүн кыдырып аялы менен өтө күчтүү кинолорду чыгарган да тартып. Бир эле ошол сумкасына тиешелүү азыктарын алып алып, мусулман өлкөлөргө барып, пайгамбарыбыздын өмүр баянын киносун чагылдырып тартып, ага ошол жашоо учурунда Мухаммад Каддафи дагы аны колдоп, өтө көп кинолорду тартып, айтайын дегеним, бир эле сумка ошо аялы болгон, колдоочусу ага турмушка куруп аткан учурда айтып, мен ушул максатым, ниетим пайгамбарыбызды кино аркылуу таанытуу деген, ушул максатыңызга мен дагы шерикмин деди. Ошо алдында турду, дайым кетишти чогуу. Үйлөнөрдө максат менен үйлөн, максатсыз үйлөнбө. Кыздын фигурасына, сулуулугуна алданып калба. Сулуулук бир күн керек, акыл күндө керек, урматтуу мекендешим, урматтуу жигит. Аялдын сулуулугу кумарың, дененин кумары канып бүткөндө, ал сулуулуктан тажайсың. Бир тортту өтө ширин деп ойлойсуң дагы, барып алып жейсиң, көңүлүңө тиет торт. Демек көңүлгө тийгиче экен. Ошол рахат мына жерден өткөнгө чейин экен. Бул дене рахаттары дагы ошондой эле. Сен рахаттарга алданып калба. Шайтандын играсын ойнобо. Бирөөнүн музыкасына бийлебе. Же өзүң башчы бол, же ал жерден кет.